Ассаламу алейкум, арыбаңыздар, саламатсыздарбы, урматтуу көрөрман журту. Биз болсо бүгүнкү чыгарылыштагы өзгөчө болсун деп өзгөчө адамдарды топтоп ушул эфирибизге чакырып маек куруп турган чагыбыз. Бүгүн бизде 15-чи чыгарылыш. Хеп Рамаданыбыздын орозоңуздар кабыл болсун. Ким эгер ооздоштуруулар кылып атса, алар дагы кабыл болсун. Кыскасы ким садака берип атса, анын баары кабыл болсун. Ушу берекелүү айда биздин өмүрүбүзгө дагы береке тапкан, жакшы иштерди кылып алышыбызга жараткан Аллахым жакшы бизди себепкер кылгандардан болсун. Ошондой эле бүгүн биздин эфирибизге, кеңсебизге конок болуп келген, билесиздер, Америка жергесинде кыргыз комьюнити борбору бар деп ар убакыт айтып келебиз. Ошол кыргыз комьюнити борбордо мугалимдер жамааты бар. Алар биздин кичинекей бөөктөрүбүзгө ар түрдүү сабактардын, предметтердин түрүнөн тил үйрөтүү, кыргыз маданияты, кыргыз тарыхы, сүрөт өнөрү, бий өнөрү, ыр өнөрү, кыскасы бөөктөрүбүздүн ар кыл таланттарын ачкан мугалимдер жамаатыбыз бар. Ошол мугалимдер жамаатынын координатору ушул Кыргызстанда дагы билим берүү тармагында эмгектенип, өзүнүн өнөр тармагында эмгектенип, искусство тармагында эмгектенип келген Чолпон Кокоева эжекебиз бүгүн бизде келди. Кокоева деп туура айттымбы же негизи Көкөева дешим керек беле? Негизи Көкөева. Кыргызча айтканда. Орусча айтканда? Орусча айтканда Кокоева деп айтам да мен. Экөө тең эле туура болот экен негизи. Туура болот. Анда Чолпон эжеке деп кайрылалы сизге. Бирок бир сурап койсок анан көрөрмандар, туугандарыңызды айтат дем, ушу фамилиясын жаттап албайбы деп жаман көрүп калбасын. Чолпон эжеке кош келдиңиз. Кудайым кушубак кылсын. Саламатсыздарбы? Жакшы жүрөсүзбү? Орозоңуз кандай болуп атат? Рахмат. Орозо аябай жеңил болуп атат. Эли журтубуз менен да учурашып койсоңуз болот, түз эфирден пайдаланып. Рахмат. Саламатсыздарбы? Бизди угуп, көрүп жаткан биздин мекендештерибиз. Баарыңыздарга Чикаго шаарынан ысык салам айтабыз. Кармап аткан орозоңуздар кабыл кылсын Кудайым. Чоң рахмат. Сиздин дагы орозоңуз кабыл болсун. Чолпон же, мындай биз былтыр дагы сизге келип ушул сыйыңызды көрүп, үйүңүзгө чейин барып, ушул Кыргыздын каада салтын сактап калган өзгөчө үй бүлөлөр бар. Жана эле ошол эле учурда бул жакка американец болуп кеткен дагы үй бүлөлөр бар экен. Бирок сиздин ушул баягы биздин салтыбызга, наркыбызга, тилибизге, маданиятыбызга, үйүңүздүн көрүктөлгөнүн көрүп эле биз ушунчалык суктандык эле. Жакшы жүрөсүздөрбү? Бир жылдан бери эмне өзгөрдү? Эмне жаңылыктар дегендей. Рахмат. Эми сиздей адамдардын чай бергенибизге биз абдан кубанычта болобуз. Алла разы болсун. Төрүбүзгө ушундай жакшы адамдар келгенде чындап үйүбүзгө ырыска кирет деп аябай кубанып ушинтип турабыз. Эми былтыркыдан эмне өзгөрдү? Былтыркыдан ошол быйыл мен ошо мектепте координатор болуп иштеп калдым. Балдарыбыз аябай көбөйдү, Кудайга шүгүр. Канча бала болуп калды? Азыр биз 100гө жакындай бала болуп калды. Былтыр аз болчу балдарыбыз, анан кийин ошон үчүн быйыл аябай көп. Быйылкы мектебибизде ушу 3,5 жаштан баштап 12 жаштага чейинки балдарды алдык. Келип башташты. Анан эмне кубандырат мени, ата-энелер дагы, балдар дагы ушундай аябай аракет кылып калышты да. Кыргызчаны үйрөнөлү, кыргыздын наркын билели, дилибизди билели, кыргыз экенибиз, ким экенибизди билели деп ушу кичинекей балдар дагы ошол ата-энелерине макул болуп, көнүп келип атышат. Мен ошол аябай ошол нерсе сүйүндүрүп атат. Ошол ата-энелерине дагы эфирден пайдаланып, ошол мектепте келип окуп аткан балдарымдын ата-энелерине ыраазычылык билдирет элем. Ишемби күнү, дем алыш күнү эртең менен эч жака чыккың келбейт го негизичи, эс алгың келет. Булар ошо балдарыбыз ушу кыргыз тилди билсин, кыргыз ким экенин билсин деп зеригишпей, алыстан 2 саат жол жүрүп, 1 саат жол жүрүп болсун, ошо балдарын саат 10го кечиктирбей, жакшынакай кылып бизге алып келип тапшырып кетип атышат. Үй тапшырмаларыбызды аткарышат, жакшынакай кылып. Айтканыңыздай. Азыр балдар да сагынып келсе керек, Балдар сагынып келишет. Жумада 2 эле күн болсо. Ооба, аябай сагынып келишет. Мисалы үчүн башында биринчи, экинчи сабакка келгенде кээ бирки балдарыбыз мен эми сурайм да балдарданчы, мектеп жагып атабы, сабак жагып атабы десем, бул жактын балдары эмне деп жооп берет? Жакпай калса колдору мо деп коюшат. Мо деп коюшат, болду. Анан бирок ошол манайын түшүрөт го ал балдар, Анан ошол жакпаса дагы келишсин деп ата-энелери алдап салдап эптеп алып келишет, эптепчи. Бирок ошол балдар бир 2 сабактан кийин же 3 сабактан кийин уже ата-энелери келип алып кетебиз дагы. Туруп туруңузчу, кичине туруп турайынчы, анан кетейин дешет. Бар каны кыргыз да бар. Каны кыргыз, анан кийин бири-бири менен достошушуп, ойношот. Ошол нерсе балдарга жагып атат.
Анан кыргыз тамгаларын башында билбей келген балдар Кудайга шүгүр азыр муундап окуп калышты. Менин классым сентябрдан бери болуп атат же? Сентябрдын этегинде баштаганбыз. Сентябрдын эң акыркы ишемби күнүнөн баштаганбыз. Ошондон бери болуп атат. Аябай жакшы өзгөрүлүштөр көп. 100 бала болсо демек сиздин мугалимдер да көбөйүптүр да, Мугалимдер азыр жетишпей атабы? Жок, мугалимдер 9 мугалимбиз. 3 ассистентибиз бар. Калгандары бүт мугалимдерибиз бар. Кыргыз тилден мугалимибиз да бар, адеп сабагынан мугалимибиз бар. Кыргыз бийин үйрөтөбүз, кыргыз музыкасын үйрөтөбүз. Эми балдарга ылайык музыкаларды, бийлерди тандайбыз. Куран сабагынан сабак беребиз. Анан компьютерден да сабагыбыз бар эле былтыр. А быйыл кошкон жокпуз. Эмне дегенде көп балдар ошо компьютерге кызыгып эле, кыргыз тилге көп кызыкпай. Ошол жака берилип кетет экен. Анан быйыл компьютерди кызыктырбай эле деп компьютерди алып салдык. Компьютерди ансыз деле балдар жакшы билишет экен үйлөрүнөнчү. Анан ошого быйыл аны алып салдык. Кыргыз тилден өзүнө кызыксын деп. Чолпонча канча болду ушу Америкага келип, ушундай иштер кылып аткандарыңыздарга? Негизи эле Америкага келген жолуңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Биз эми буюрса Америкага быйыл 5 жыл болуп атат. 1-2 айдан кийин уже 5 жыл болуп калат келгенибизге. Биз ошо грин картаны утуп алып келгенбиз үй бүлөбүз менен. Чоң кызыбыз бул жакта болчу. Чоң кызыбыздын келгенине бир 7-8 жыл болуп калган эле. Анан кийин ушу көп жылдан бери эле далалат кылып жүргөмүн. Мен өзүңүз да кеткиңиз келип, ушу Америкага эми кандай десем, жашабасам дагы бир көргүм келчү да. Кызык болду. Эмне элдин баары эле Америка дейт, ушу Американы бир көрөт элем мен депчи. Кызыгып, ушу Американы бир көрсөм деп ушинтчүмүн да. Анан кийин баягы каалооң аябай күчтүү болгондо Кудайым деле берет экен. Ооба. Анан ошол буйруп, Кудайым буйруп, ушинтип гринка утуп алып, анан келип калдык. 5 жылдан бери бул 5 жылдан бери. Канча балаңыз бар? 3 балам бар. Алар да бул жакта да балдарыңыз? Бул жакта чоң балдарыбыз иштейт. Кызым бухгалтер, аудит болуп иштейт. Сизди балдарыңыз мынтип калган турбайбы? Апа ошол кыргыз мектебине эле барып келип туруңуз, калган учурда эс алыңыз деп калышыптыр да. Ошентип. Же кыргыз мектебине деле кое туруңуз, эс алыңыз дешеби? Жок, антишпейт. Чоң балам көбүнчө эле айтат, апа өзүңүзгө жаккан эле ишти кылыңыз дейт. Сиз акча табат элем, анан кийин багат элем силерди дегениңиз. Биз чоңойдук дейт. Сиз азыр өзүңүзгө, көңүлүңүзгө эмне жумуш жакса, ошону эле кылыңыз дейт. Даже мен мектепте иштеп атканда сурайт, сизге мектеп жагып атабы деп. Мектепке иштеген жагып атабы дейт. Ооба, жагып атат десем, мындай көңүлүңүз келип, ошодон рахат алып иштейсизби дейт. Ооба десем, анда иштей бериңиз дейт. Анан если рахат албай, кыйналып барсаңыз, анда иштебеңиз дейт. Ооба. Балдарыңыз мындай көп ата-эненин кыялы экен. Башкалардын дагы балдары, ошо кыргыз элинин балдары ушундай болуп, ата-энесине кам көргөн сиздин балдарыңыздай балдар болсун деп мен тилек кылат элем. Негизинен Кыргызстанга болгон сагынуулар болсо керек эжеке. Биринчи келген жылдары болду. Баягы туугандарды сагынат экенсиң. Туугандар менен баягы той аштарда, эми биз Бишкекте турган үчүн туугандар менен деле бат-баттан жолуга албайсың да. Эми мисалы үчүн Ошко жолугасың эми 1 айда бир. Кээде 2 жолугудан болуп калат. Анан эми бул жакка келгенде ал жок да. Ал жок. 1 ай эмес, 1 жылдап жолуга албайсың. Эми телефон менен сүйлөшкөн ал башка экен. Анан ошол нерсени сагынат экенсиң. Баягы той аштарда туугандар чогулуп алып бажылдашып отурасың. Жыргап отурган күндөр, ошону сагынат экенсиң. Анан биз жылда барып турдук. Жылда жайындасы барып 1 ай, 2 ай жүрүп келип аттык. Анан азыр уже сагынбай калдык. Барбай баштадыңыз, Жок, барып атабыз дагы. Былтыр мурдагыдай баягындай кыйналып кетпейсиз, Мурдагыдай болуп ал жактан кетип атканда кыйналып, ушинтпейсиң, кичине ыйлап. Анан бул жакта жүргөндө көп деле сагынбайсың. Уже көнүп калдык, бул жактын турмушуна көнүп калдык, бул жактын жашоосуна көнүп калдык. Ошондой эле болуп калды азыр. Негизинен ушул Америка жергесине келгенде эмне таптыңыз, эмне жоготтуңуз, баягы ички анализ болот да. Эми кандай десем, көп эле нерсе таптым. Кудайга шүгүр. Америка өзү берекелүү жер, көп нерсе таптым. Бул жакка келип ошо балдарым жакшы жумуштарга орношушту. Эмне иш кылышат балдарыңыз дедиңиз да бир жолу? Чоң кызыбыз бухгалтер, аудит болуп ушул жерден 11-классты бүткөндө эле бул жакка келген.
ошол келген боюнча эле окуп азыр мастерин алган атат. Мастерин бүтүп атат, Кудай буйрса. Кут болсун эже. Рахмат. Андан кийинки уулубуз ошо Бишкектен Ала Тоо университетин электронный инженериясын бүткөн. Анан бул жакка келип бир 2 айдан кийин эле ошо өзүнүн кесиби менен жумушка чыгып кеткен. Анан Кудайга шүгүр, балдарымдын иштеген жерлеринин авторитеттери жакшы, баалашат, жакшы иштейт деп, тилди жакшы өздөштүрүштү. Кичинекей уулум ошол азыр хайскулда, мектепте 9-класста. Бул жакта ал американец экен да ал. Ал эми аны мындай деп ойлогом да, совсем американец болуп кетет го депчи. Десем акыркы күндөрү мени ал наоборот кайра таң калтыртып атат. Кыргыз болуп баштады. Кыргыз болуп баштады. Мен менен чогуу азыр орозо кармап атат. Кечээ күнү болсом келиптир, апам мага намаз үйрөтүңүз депчи. Ошол негизи баягы Кудай таала өзү каалаган адамдарды өзү чакырат дейт экен. Ошондой окшойт. Анан кийин Барса Академия деп футбольный клуб бар го. Ошол биз эмнеге сүйүнгөнүм, мен ошол биз келген жылы биз ошол кичинекей балабызга, ал кичинекей балабыз 2-3 жашынан баштап эле футболго эмнегедир эле кызыгып. Барселонанын бул жакта академиясы же Барса деген башкабы? Жок, ошо Барселонанын детская академиясын биз ойлочубуз да, Америкага барып калсак ошондой футбольный академия болсо жакшы болмокчуга депчи. Эмнеден аябай кызыгат да. Футболго жөн эле футбол дегенде бардыгын таштап коюп кызыгат. Анан бул жакка келип клубтарды издеп көрдүк да. Издеп көп клубтарга барып көрдүк. Анча жаккан жок, ага жаккан жок, бунусу жаккан жок деп, анан ошо баламдын бешенеси экен. Именно ошол жылы Барселонадан детская академиясын бул жерде ачып атпайбы. Анан барсак көрүп туруп эле сразу алды. Анан Кудайга шүгүр, мына чемпионаттарга, турнирлерге барып жүрүшөт. Жакында ошо Лас-Вегаска барып, жакында Лас-Вегаска барып ойноп келишти, аябай жакшы ойноп келишти. Чикагонун өзүнүн турниринде кечээ эле бир кубок алышты, биринчи месте алышып. Немеси жакшы. Көрсөткүчтөрү аябай жакшы болуп, азыр жакшы болуп буйрса дүйнөгө ошол Мессидей болгон, таанымал, мыкты оюнчу болушун биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Рахмат. Кыргызча сүйлөйт да балаңыз? Кыргызча, эми ушул балабыз кыргызча жакшы сүйлөбөй калды. Эмне дегенде бул мен көбүнчө жумушта болуп, атасы да жумушта болуп, иштеп аткан учурларга туура келип калды да. Туура келип, анан көбүнчө ошол экинчи балам менен калып жүрдү да. Анан ал эмнегедир ушул орусча орусча сүйлөйт, орусча сүйлөтүп, ал деле кыргызча сүйлөйт. Бирок ушул балама эмнегедир кыргыз тилди көбүрөөк, мындай орус тилди көбүрөөк үйрөттү. Кайра дилгирленип атса, бат эле үйрөнүп алат го дейм. Себеби үйдө баары бир кыргызча сүйлөшөт экенсиздер да сиздер. Жакшы, Чолпон эже, убакыт деген учкан куш экен. Мындай сиз менен дагы сүйлөшкөнүбүзгө билбей 15 мүнөткө жакын убакыт өтүп кетти. Биз сизге терең ыраазычылык билдиребиз. 15-эфир, 15-мүнөт деп койсок дагы жакшы болот экен. Бизден эми эфирдин соңунда сизде болгон адамдар менен биз бир күн отуруп сүйлөшө берсек дагы сиздин түгөнбөс казынаңыз бар. Кудайым сизден ыраазы болсун. Чалыкпаңыз, чарчабаңыз, көз майыңыз коротуп, ушул сөзүңүздү коротуп, энергияңызды кетирип, кыргыз эли үчүн деп иштеп берип атасыз. Кудайым сиздин ар бир кылган ишиңиздин берекетин берсин. Эфирибиздин соңунда сизге эркин микрофон суналы. Түз эфирден жакындарыңызга салам айтып, Ороз айы менен мон мусулман бир туугандарды, кыргыздарды куттуктап койсоңуз жакшы болот. Рахмат, айтканыңыз келсин. Ошо урматтуу менин туугандарым, алыстагы, жакындагы туугандарым, дос жарларым, бул жерде жүргөн шерин элеш досторум, баардыгыңыздарга ысык салам. Кармап аткан орозоңуздар кабыл болсун. Кудайым тилегиңиздерди берсин. Арыбаңыздар, чарчабаңыздар. Тала түздө жүрөбүз, башка бөтөн элде жүрөбүз. Кайда жүрбөйлүк, бала чакабыз менен аман эсен болуп, ошол Кудайдын берген ырыскысын тегиз кылсын, бардыгыбызга аман болойлу. Ошону баарыңыздарга тилеп кетейин. Чоң рахмат. Ошондой эле дагы бир жаңылык. Бүгүнкү ушул Америкадагы Чикаго Кыргыз комьюнити борборунда ар күн сайын эмес, жуманын бейшемби, жума, ишемби, жекшемби күндөрү 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи деп коет го кыргыздар. Ушул күндөрү оз ачарлар болуп атат. Бүгүнкү оз ачардын дем өрчүсү, ыктыярчылары биздин Чолпон эжебиз баштаган дагы 10 апанын жамааты келди. Ошол Чикагодогу апалар ушул балдарыбызга, инелерибизге деп оз ачар кылалы деп атыптыр. Кудайым сиздердин оз ачарларыңыздарды кабыл кылсын. Биз сиздерден разыбыз. Бар болуңуз Чолпон эже, ишиңизге ийгилик. Ал эми эфирибиздин нугун устаздарыбызга микрофонду сунабыз, алар кичине таалим сабагын өтүсүн.